Мына соңку жылдары айыл жергелеринде эл ушул депутаттарга, шайлоолорго ишеним абдан азайган. Анын себеби шайлоо убагында келип, убада берип, мына мен жакында келип кетем, маселеңерди чечкенге жардам берем деп айтып туруп, анан көбүнчө келбей койгон учурлар абдан көп. Биз ошондой түшүнүктү сындырышыбыз керек. Мына биз азыр Ош облусунун Кара Суу районунун Талдык айылына келдик. Бул жерде шайлоого чейин дагы келип, ушул проблемаларын угуп көрүп кеттик эле. Айрым социалдык объекттерин бюджетке киргизүүгө түздөн түз жардам бердик десем болот. Ошондой эле мына бул аккан суудан азыр көпүрөсү жок, окуучулардын агып кеткен учурлары катталган тилекке каршы ошону өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү, министрдин орун басары баш болуп келип, азыр биз менен чогуу көрүп кетишти. Ошондой эле мектеп, мына кышында балдардын üşүгөнүнөн өзүнчө бир жанында өзүнчө бир котельный куруу боюнча ага жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүү сыяктуу мына бир келип бир канча маселесинин чечилишине себепкер болуп баратабыз. Ошондой эле бүгүн Алай районунда ушу маданият үйүндө болдук. Өзүнүн өмүрүн ушул 25 жыл ошол жерде театрга арнаган, маданиятка, искусствого арнаган биздин сыймыктуу жердешибиз Райымберди Жаманкуловдун аты коюлду. Ал жерде дагы ушул аксакалдар менен, эл менен кеңешип, ушу шайлоочулар менен жолугушуу жумалыгында бир канча айлападагы элдин маселесин угуп жүрөбүз. Биздин милдетибиз министрлер кабинети менен биргеликте ушул элдин айлападагы көйгөйлөрү унутулуп калбай, ушул чечилишине түздөн түз парламент трибунасынан айтып, кат жазып, себепкер болуу. Мына эл өкүлүнүн азыркы миссиясы ушундай.